Жакшы китеп жан дүйнөмдүн азыгы, жараткандын жаркылдаган жазыбы. Китептердин куттуу болсун майрамы, бекем болсун майышпасын казыгы. Максатыбыз жакшы китеп окумак, келечекке кадам таштап кенен ак. Атам, апам, эжем байкем бирге окуп, кичинекей бөбөгүмда бизге шат. Балдар, силер билесиңерби, эң алгачкы кыргыз китеби 1911-жылы Казан шаарында басылып чыккан. Ал Молдо Кылычтын «Кыса зилзала» деген китеби болгон. Китепте 1909-жылы чүйөрөнүндөгү катуу жер титирөө тууралуу айтылган. Акын өзүнүн адам жана табият, руханий турмуш менен диний асылдыктардын ич ара карым-катнашы тууралуу ой жүгүртүүсүн камтыган. Китепти алгач кыргыз алипесин жазган окумуштуу жана коомдук ишмер кыргыз агартуучусу Ишеналы Арабаев демилгеге алып, баш сөзүн өзү жазып, жарыкка чыгарган. Колунан түшпөй калеми, Мурза Гапар уулунун китебин сүйүп окусаң, чындыгын жазган турмуштун. Колума эжей берген тийди китеп, 2 рет гүлдөөчү алмалар дейт. Жөн койбой апакемди энекемди, жүреми окуйлучу дедим дегдеп. Таштап коюп үй окатын сабактыда, окуп жаттык окуяга жуурулуштум. Сардалдын тагдырыма жанын кейит, көрүптүр азаптарын бул турмуштун. Атасы көрсөтүптүр көп кордукту, жаткырбай чык эшикке деп кууп жиберип, көрсө ал өгөй тура өзгө тура, сардалды аябаптыр колу тийип. Акыры кетмек болду атасына, өкүндү ата-эненин катасына, чечкиндүү ойлорунан кайтканы жок, баратты жалгыз буудай талаасында. Бир кезде сардал деген үндү укту, токтоду, артын карап кылчайып ал. Апасы мүдүрүлүп чарчагандан, келатты уулун карай далбактап ал. Көздөрүн көргөн кезде карагаттай, апа деп чуркап барды бир буйт албай, ысык жаш мончок агып турду, кучактап бирин-бири көз кыргабай. Апасы күтөм деди, баргын деди, коштошту баласына колун булгап, айтпаймын калганын мен бышырып ал, чийкисин окурманым өзүң улап. Китептин жашообузда бир канчалык мааниси зор экенин аңдап билип, ойлорун ата-эненин угалычы, алар да окуп чыкты сүңгүп кирип. Жан, бүгүнкү эжебиздин сабагы сага жактыбы? Ооба, абдан жакты. Сиз бизге тапшырмаларды берип, суроолорду бердиңиз. Аябай жакшы, көңүлдүү болду бизге. Бизге дагы анткени эмне себептен сиз бизге окуучуларга эле эмес, ата-энелерге дагы көңүл буруп, бирге окуйбуз долбоору сыяктуу кылып, сиз да бизди окуучуларга кошуп окуттуңуз. Сизге чоң рахмат. Өмүрүңүз узун болсун, көп жашаңыз. Ошо, ар дайым эжелердин мыктысы болуп жүрө бериңиз эже. Ар дайым ушундай окуучулардын көңүлүн көтөрүп жүрө бериңиз эже. Тапшырма берилгенден баштап эле каалашып экөөбүз бирге даярдап тапшырманы аябай талкуулап, бири-бирибизге эчте жүрсөк да суроо берип, жооп беришип аябай даярдандык. Балам негизи каармандардын баарынын эле эмесин элестетип мындан сурап да жаттым.
кишилер эмне кылышкан баарын айтып берип түшүндүрүп берип жатты. Мынчиликтин жооптору да жакшы эле болуп атты. Бизге жакты. Мага жакты. Жакшы өттү. Бул чыгарманы мен өзүм эле алып жооп берип да ийгим келди жалгыз эле. Аябай кызыктуу экен. Баланын ата-эненин сезимдерин сыйкырлап алганындай бул бир китеп келгиле жан дүйнөбүз байысынчы окуйлу ушул жылда 1000 китеп. Кут болсун сыйлыгыңар окурмандар, барктайлы китептерди биз аздектеп, билимге билим кошкон бизге мурас, окулсун, тынч турбасын ар бир китеп.